Машина тосо чыкпайт, бетиңе айтайынчы, меге тосо чыкпайт деп. Ал машинаңды ала албайсың. Любой жериңе бар, любойыңды эстип кел. Мисалы үчүн айтайынчы. Жөнөп чыгып алдап көргөн баарын сүйлөй бересиң, тим ой сүйлөй белей. Бердибаев Атай Ерназарович деген ушунча дагы адамдарды жана башка келбеген адамдарды канча жылдык мээнетин машина алып беремин акчаларын алып, ушул убакытка чейин же машинадан жок, же акчадан жок алдап кетти. Ушул учурда Кыргызстанда бардыгыбыз бул эже мисалы 9 машина, мен 2 машина, Өсөр байке 2 машина, калганыбыз бирден машина эч төлөбөй калдым деген адамдар 1,5 миллиондон баштаган, бул эженики 15 миллион экен. 2,5 жылдык мээнетибиз кетти. Ушул мезгилде өзүбүз эле кайгырбастан тууган урук канчалаган адамдарды кайгырып, оор сыноолор күтүп турат биздичи. Ошон үчүн кыргыз элим ушул видеонун кайрылып бардыгыңыздардан бөлүшүп коюңуздарды суунабыз. Өлкө башчылардан татыктуу чечим күтөбүз. Мен дагы Атай Бердибаевден 9 машина алып чыккам. Ал 9 машинаны өзүм эле алып отурбастан тууган урума, иниме, бөлөмө алып бергем. 4-5 машина кеткен. Канчалаган мээнет кылганбыз. Аял башы менен түнү күнү алар бул жерде ДТП болот же башка болот, чуркап, өмүрүмө өткөрүп, акырында машинадан да жок, акчадан да жок отурам. Мало того, что ошолордон кол үзгөн мас келгенсип Атайдан өтө чоң угрозаларды угатам. Бир тыйын бербейм, кызылыңды, чорнуңду ээрчитип кел деген, не деген гана жаман сөздөрдү угуп отурам. Машинаң тосо чыкпайт, бетиңе айтайынчы, меге тосо чыкпайт деп. Ал машинаңды ала албайсың. Любой жериңе бар, любойыңду эстип кел. Мисалы үчүн айтайынчы. Жөнөп чыгып алдап көргөн баарын сүйлөй бересиң, тим ой сүйлөй белей. Ошон үчүн эли менен, кыргыз эли менен суранарым, ушул биздин сүйлөп аткан сөздөрүбүздү таратып, көпчүлүккө ушу алдамчы арабызда алдамчы адамдардын бетин ачканга жардам бериңиздер. Биз ушу Бердибаев Атай Ерназаровичтен жабыр тартып отурабыз. Канчалаган мээнетибиз кетти, 2,5-3 жыл төлөп, же акчадан жок, же машинадан жок жабыр тартып отурабыз. Ушу үнүбүз бийлик өкүлдөрүнө жетсе экен деп кайрылып аткан учурубуз.